Кутман барыңыздарга таңкы регион сіздермен кайрадан тез эфирде. Дүйшөмбүдөн жумага чейин саат 8-тен 9-га чейин бир саат аралыкта бирикте сиздермен болобуз. Андыктан сен алыстабай туруңуздар. Аны мен Самара Аманбаева алып барам. Бүгүн таң эрте келген коногубуз бар. Орус тилдик курсунун негиздөөчүсү Абду Лакимова Зарина, да? Замира. Кутман таң. Кутман таң. Кандай келип алдыңыз таң эрте? Жакшы, рахмат, жакшы келди. Орус тилдин курсунун негиздөөчүсү деп калдык. Бунун түптөлүшү кандай болуп калды? Түптөлүшү негизи өзүм орус тил мугалими. Жумуштан сырткары, мектепте иштегенден сырткары курстарда иштечүмүн. Ошол жерде жумуштан бошобой, эртеден кечке жумушта жүргөндөр же аябай кечинде бошогондор үчүн именно онлайн курс ачуу ою келди. Андан кийин именно чоңдорго болду, себеби чоңдорго муктаждык көбүрөөк болду. Мектеп окуучулары сабактан кийин катышып эме болот экен, чоңдорго ошондой мүмкүнчүлүк ошол кезде жок болчу. Именно коронавирустун астында болчу. Ошондо ушул идея келип, ошону ойлоп, кандай ыңгайлуу жолдорун карап, ал кезде деги онлайн деген деле түшүнүк азыраак болчу да, онлайн деген. Ошол жерден түптөлүп баштап, анан иштеп баштадык буюрса. Ошондо түптөлгөнү карантин учурунда же карантинден кийин болуп калды? Карантинге чейин идея келген. Бул идеяны карантинге чейин ишке ашырганга аракет кылганмын, бирок көпчүлүгү кабыл алган эмес. Онлайн кантип окуса болмок эле, мен үйрөнө албайм го, мен барып эле окушум керек болчу депчи. Анан карантин учурунда уже муктаждык болуп, бүт баары онлайнга өткөндө, ал кезде уже менде бир аз тажрыйба болуп калды. Себеби ага чейин изилдеп, изучать этип көргөн болчумун. Ошондуктан карантин учурунда мындай түптөлүп элге көрүндү деп айтсам болот курс. Ошондо онлайн дегенде бул телефон аркылуу окуйбуз? Да, интернет аркылуу деп. Ошондо канча ошо карантин учурунда канча окуучуну баштадыңыз эле? Карантин учурунда это пик мындай өсүү болду десем болот. Себеби карантин учурунда баарыбыз үйдө отуруп калдык. Андан кийин эмне болорун билбей биринчи айда аябай баары сарсана болгондон кийин экинчи айда бош убактымды туура колдонсом болду, эмне кылсам деген ой келди элдин баарына дегенде жазылып, негизинен ошол учурда эң эле көп мен бир эме кылып, список кылып, тизме кылып эсептегенден ошол эле учурда бир 3 айдын ичинде 1000 киши келгенине айта аламын да, что айтканым эле бул ага чейин мен даяр болгондой, как будто ошо карантинге даяр болгондой болуп калды да, менин методикамчы онлайн. Ошондо онлайн дегенде телефон аркылуу, интернет аркылуу байланыш менен окуйбуз. Ошондо баарын бир окутасызбы же бирден окутасызбы же кандайдыр бир эме болобу, группада мончо окуучу болуш керек деген сыяктуу? Башында индивидуально деп жекече окуу жана групповой. Тайпада окууду эки түрү менен бөлүнгөн. Кээ бирлер мен тартынам, мен группада окуй албаймын дегендер жекечеге жазылып жүрдү. Андан кийин группада кайрадан мен сүйлөшүм керек, мен эл менен кайрамдып общение керек мага, практика керек дегендер группага жазылып жүрдү. Ошондо сиз түптөлгөндөн кийин өзүнчө бир бөлмөнү алып өзүнчө курс ачтыңыз. Ооба. Ошондо кайсыл жылы ачылып калды? Ошондо 2019бу, 20бы? 2020 бул ошол кезде именно курска да көбүрөөк көңүл бөлүп баштадым өзүм делечи. Байкадым, что элде муктаждык бар, элде мындай сурагандар, мындай спрос бар деген мааниде болуп иштеп баштадым. Ошондо кадимкидей эле 1-класстагыдай эле А тамгасынан баштап үйрөтөсүз? Ооба, биринчи деңгээлин аныктайбыз, тест жиберебиз, тесттин түрлөрүнү, тестти тапшырып өзүнүн деңгээлини орточо, там продвинутый деп деңгээлдерин аныктайт өздөрү. Анан ошону аныктагандан кийин өзү каалоосу менен мен ооба окуймун, деңгээлим мындай экен деп каалаган. Ошондо тест бергенсиздер, сиздер ошол тесттен өткөндөн кийин окушабы же кандай үчүн? Жок, ал тест каалоосу. Бул тест ар ким каалаган киши өтө алат бул тестти. Курска жазылбаса деле жазып кирип, өзүнүн деңгээлин билип алайын, канчалык деңгээлде билет экенмин дегендей кирип жазып өтсө болот. Ошондо орус тилин үйрөнүш үчүн канча ай окуш керек сиздерде? Так, мен айтканым бул жерде 3-5 ай деп айтамын.
себеби 3 айда эгерде мындай база грамматиканы алса, калган 2 айда ошол алган грамматикасын, теорияны практикада жашоодо колдоно алышы керек. Ал алган теориясы тетрадьда жазат да, мисалы үчүн тапшырмаларды аткарганда ошол тетрадьда калып калбай, аны жашоодо көчөгө чыкканда колдоно алышы керек да. Ошондой силерге грамматика менен жөнөкөй сүйлөөнүн эрежесин үйрөтөсүздөр. Ооба, ооба. Ошондой силерде чөктө болобу? Мончо жаштан мынчага чейин окутабыз деген. Менин курсум негизи башынан түптөлгөндө менин идеям именно чоңдор үчүн деген идеяны алып кеткенмин. Себеби биздин девиз да ошондой, билбеген уят эмес, үйрөнбөгөн уят деп. Бул уже көп бир куракка келип калганда мен үйрөнө албай калдым го, уже убагында сүйлөй албай калдым го деп, эми сүйлөй албайм го деген мындай коркунуч болуп пайда болгон учурларда уже ушуну алып кетебиз. Көрүм андай эмес, билбегендин эч уяты жок, үйрөнбөй койгон уят деп туруп, ошондо мен 18 жаштан өйдө деп айтчумун. 18 жаштан өйдө деп, акыркы 1-2 жылда мен даже 22 жаштан өйдөлөрдү алып калдым. Себеби 18 жаштан кийин бир аз балдардын ойнок кези, анан бир аз эме несерьезный отношение деп коебу, мындай тапшырмаларды убагында аткарбай ойноп, анан кийин ошол күткөн результаты, күткөн жыйынтыгына жетпей калып атты да жаштардан көрүп. Ошону чектөө коюп койдуңуз. 22 жаштан өйдө кетебиз деп. Ошол окуу учурунда сөзүң сагып бересизби, же өзүңүздүн колуңузда иштеген мугалимдер бар? Жок, бүт баарын өзүм. Өзүң жетишесиз. Ооба. Эгерде жардамчыларым бул WhatsAppка жооп бергенге, жана Instagramда алып барганга гана жардам берет, сабакты жиберген, тапшырма текшерген, сабак өткөн бул толук башынан буюрса аягына чейин деле өзүмдө болот. Өзүң салып барасыз. Себеби жоопкерчилик менде. Ошо орус тилчи мугалимсиз деп калдык, өзүң орус тил. Ошо орус тилде окуп аткан чагыңызда өзүңүздүн калооңуз беле, же жанагы ата-энеңиз сен мугалим болушуң керек, сен моунда болушуң керек деп айтчу эмес беле? Калоом десем деле болот. Бирок бул биздин учурда жанагы ОРТнын жыйынтыгына карайт эмес белек. Анан ОРТнын жыйынтыгы мен күткөндөй болгон эмес, аябай деле. Анан бирок орус тили адабияты факультетине бюджетке өтүү мүмкүнчүлүгү болгондо ойлонбой туруп эле тандаганмын. Өзүм деле орус тилине ошо айылдан келип билчү эмесмин башында. Далай кыйынчылыктарды өткөнүм үчүн эми ошон үчүн балким методикамда мындай жыйынтык жакшы да. Өзүңүз билбегенде башкаларга билгизип үйрөтөйүн деп калыпсыз. Өзүм билбей, өзүм убагында кыйналып, жумушка кирүүдө же бирөөгө оюмду кенен айтууда кыйынчылыктар жаралчу. Өзүмдү аябай мындай жаман сезип, эми ушинтип өзүмдү мындай башкалардан кем сезгендей болгон учурлар болгон жаш кезимде. Өзүм аябай аракет кылып үйрөнүп, эми ал кезде университетте да окучумун да. Окуп үйрөнүп, чогуу практика кылып, аракет кылып, китептерди окуп үйрөнүп, анан өзүмдүн опытым менен, өзүмдүн тажрыйбам менен ошол методикам жаралды десем болот. Ошондо өзүңүз окуп, биздин Бишкек шаарында эле Кыргызстанда окудуңуз. 5 жыл окуп, анан кийин 5 жылдыктын тажрыйбасын башкага үйрөтүп баштадыңыз азыркы учурда. Ошондо 2020-жылдан баштап азыркы учурга чейин иштейсиздер. Ооба. Азыркы учурда да окуучуларыңыз бар. Бар. Бир эле Бишкек шаарында же Кыргызстанда эмес, чет өлкөдөн да окугандар барбы? Бар. Негизинен көпчүлүгү Россия жергесинен көп окуйт. Алардын айтуусу боюнча мен тилди билсем, жакшыраак жумушка которула алам. Өзүмдү мындай өзүмө ишеним пайда болуп, мындай эркин сүйлөй алам деп, эркин сүйлөй алам, оюмду кенен айта алам, андан кийин мен башка жумушка которула алам дейт. Ошондой эле бизде Турция жергесинен бар. Мен сурадым, силер Турцияда жашасаңар, орус тилинен эмне муктаждык болуп атат десе, мен орус тилин билгенимде туристтер менен иштеп, туристический агентстволорго жумушка тилди билсең алабыз деп жатышат деп. Башкача айтканда, ошол тил билүү негизи жаңы жолдорду, жаңы эшиктерди ачат дегенге. Ошол эле тажрыйбада болгондо Кореядан окуган балдар Кыргызстанга келип бизнес ачам, тил керек деп Кореядан окуган, Италиядан окуган, бирок кыргызда өзүбүздүн эле жердештерибиз, анан акыркы учурда казактардан, анан өзбектерден эме кылып бизге түшүндүрүп бере аласызбы өзбек тилинде деп, анан эмеден билбейм ал кандай болду, бирок Африкадагылар орус тилин үйрөнгөндөр жазып атат. Азыр ойлонуп турам, себеби часовой полюс дейт, сааттарыбыз аябай эки башка экен. Орусчаны жартылай сүйлөйт экен, ошол интернеттен көрдүк. Бизге ушул какой-то бир эме компания сыяктуу окшойт менин түшүнгөнүм боюнча.
бизге орус тилчи керек болуп жатат, онлайн барыбыз отурсак сабак өтсөңөр деп жатат. Сүйлөшүү иштери гана жүрүп жатат. Силер ошондо сабак үйрөткөндө кыргыз тилде анан орус тилде гана үйрөтөсүздөр? Да. Англис тилинде же кандайдыр бир башка өзбек, тажик, казак тилинде үйрөтпөйсүздөр? Жок, андай мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүгүбүз, тажрыйбабыз болгон эмес, бирок сунуш түшүп жатат. Азырынча ага ойлонуп турам. Болобу болбойбу деген бир суроо бар. Өзүңүз дагы бир ошол Бишкек шаарында окуп жатасыздар да. Ошол учурда деле сизге деле башка улуттагылар келип окушат. Ошолорду үйрөтүп, ошолорду алып калып башкаларга сабак берейин деген ойлоруңуз жокпу? Андай ой деле келген жок. Мисалы үчүн бизде түрктөр окуду, түрк эмес, себеби түрктөрдүн тили биздин тилге окшош эмеспи, анан мындай түшүндүргөндө жеңилирээк болот экен. Андан кийин мен өзү кыргыздар өзүздүкүлөр менен, кыргыздар менен иштеп көнүп калганым үчүнбү ал жака көп деле тартылган жокмун. Маани бербейсиз? Маани бербейт окшойт. Орус жергесинде иштеп аткан биздин мигранттар бар эмеспи? Ошолор үйрөнүп атат, окуп атат деп атасыз. Алар онлайн түрүндө окуйт да. Ооба. Алар дагы 3 айдан 5 айга чейин окушат. Ушундай убакытта, ошол убакытка чейин чыдай албай, мен ошо тилим келбейт экен, же окуй албайт экен, чыдап эле салайынчы, кыргыз тилинде эле сүйлөй берейинчи дегендер болдубу арасынан? Арасынан болот албетте. Болот, себеби алар мындай жыйынтыкты идеализация кылып алышат да. Вот мен жазылдым, акча төлөдүм, мен сүйлөп калам деп. Ал ошол жыйынтыкка жетүүдөгү аракет, кадамдар, тапшырма аткаруу, мисалы үчүн мындай тажатма жумуштары бар да, андай иштери бар, мисалы үчүн тапшырма аткаруу, сабак абагында кирүү, анан мисалы үчүн тексттерди окуу, которуу, аны айтып берүү деген учурларда именно жумушка келгенде бир аз андай учурлар болот. Ошондо 22 жаштан улуу жашка чейин үйрөтөм деп атасыздар. Азыркы учурда эң 22ден чеги жок. Ошо чеги жогунун эң улуусу канчада? Эң улуусу буга чейин окуду, 64 эже окуду. 64 эже бул Кыргызстанда жанагы дары сатып иштейт экен, жанагы БАДы деп коет го, бизде бар. Дары дармектер сатат экен. И ошол компаниям жакшы болуп калды. Мурда кыргыздарды эле чакырып, ошолорго сабак өтүп түшүндүрчүмүн. Азыр башка тилдүүлөр кошулган үчүн мен орус тилден бир аз кыйналып калдым деп катышып, эң жакшы жыйынтык менен аягына чейин жетип, жакшы жыйынтык менен бүттү. Ошо жакшы жыйынтык бергенин себеби канча саат окуйсуздар? Анткени тажапта кетишпей, үйрөнүп элем деп айткандай акча берип койдум, бирок окушум керек, булма үйрөтүшүм керек деген суроолор берет эмеспи? Ошонун жыйынтыгын албай, чыдабай, ошо канча убакыт болуш керек сааты? Условия деп шарттар бар. Курска жазылаардан мурун ал шарттар сөзсүз айтылат. Сабактарды калтырбоо, тапшырмаларды аткаруу и уважительная причина катары, мисалы үчүн эгерде өзү же үй бүлөсүндө бирөө ооруп сыркаса, ал себептүү сабактан бошотулат. Убактысы токтотулат и акчасы кетпейт, то есть сабактары токтотулуп турат убактылуу. Калган учурду биз себептүү катары эсептебейбиз, жана тойго бардым, конокко бардым дегендерди ошондуктан айтылат, эгерде сабакты калтырсаң, ал сабагың өтүлдү деп эсептелинет дегенде киши мен сабагым өтүлүп кетет, мен убактым кетип калат деп киши аракет кылып баштайт. Эгерде ден соолугуна байланыштуу бир проблема, бир көйгөй болсо, анда себептүү деп белгисиз убакытка бошотулат. Ошол айтып калдыңыз, акчасы дагы кетпейт деп калдыңыз. Ошондо сиздерге 1 саатка мынча сом деп бөлүп коесуздарбы? Жок, мынча сом деп бөлүнбөйт деген мааниде, мисалы үчүн акчасы кетпейт деген мааниде сабагы өтүп кетсе, акчасы жана курулай эле сабак өтүлдү деп эсептелинип кетип калбайт деген мааниде. Анан окууда ошол мурдакындай эле каалагандар группа менен окуйт, каалагандар жекече окуйт, каалагандар сүйлөшүү клубу деген бар. Мен грамматиканы билем, мага просто эле практика керек, сүйлөшүү керек дегендер ошол сүйлөшүү клубуна кирет. Анын эле ошол тесттин эмеси менен жыйынтыгы менен аныктап өздөрү каалаган жагына. Ошондо эркин сүйлөгөндү гана эмес, грамматиканы да үйрөтөсүздөр? Албетте. Ошондо бөлүнөт да, биринчи эркин сүйлөп, разговорный речь деп коет эмеспи? Сүйлөшүп, ошондой сүйлөшүп, анан кийин грамматика өтөбүз деп бөлөсүздөрбү же бир эле калыпта окуй бересиздерби? Жок, бул
кайра эле жанагы тесттин жыйынтыгы менен биринчи негизи эгер стандартты алсак биринчи базаны беребиз. Элементарный бул жана жол эрежесиндеги ПДД жол эрежесин билип андан кийин машинага отур деген сыяктуу эле да. Жол эрежеси там падеждер, окончание мындай болот, мындайда мынтип сүйлөш керек, мындайда мынтип жооп бериш керек дегендей теориясын берип туруп, ошол эле учурда ошол теорияны практикада колдонуш. Экинчи этабы уже практикага өтүп кетет. Ошондо практика кандай бир жака барасыздарбы же өзүңүздөр эле отуруп алып эркин сүйлөшөсүздарбы тегерек столдун үстүндө? Ар кандай. Бул жерде да ар кандай. Бул жерде да кишинин каалоосуна карайбыз. Мисалы үчүн кээ бирлер тартынат. Мен сыртка чыкпайм деп, анан могу кабинетте жакшы сүйлөйт, анан сыртка чыкканда кайра тартынып, мындай өзүн жана языковой барьер деп коет эмеспи, ошондо мындай өтүүсү кыйын болот да кээ бирлер. Кээ бирлер наоборот мен элдер менен сүйлөшкүм келет. Анан группа түзбөйлүбү, мүнтпөйлүбү, тияка барбайлы, бул жака барбайлы деген мындай идеяларын айтканда мен негизи аларды угам. Ар ким каалоосу анан мен давайте могу жака чогулуп отуралы дегенде көпчүлүгү аны каалабашы мүмкүн. Анан менде ар курактуулар да тең эмес да. Андан кийин мен жаштар менен отурбайм эле, жок мен мындай деген да учур болот. Ошон үчүн баарынын каалоосун караш керек болот. Караш керек. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз, орус тилин билбей туруп эле орус тилге тапшырып, орус тилин окуп калдым деп атасыз. Ошо мындай сөз бар эмеспи? Сабакты начар окуган адам мугалим болот деп коет го. Ошол сыяктуу окуучулук кезде кандай окуучу элеңиз? Окуучулук кезде жакшы эле окуганмын. Университетте да кызыл диплом менен аяктадым. Негизи окууга болгон өмүм бар, мугалимдерге болгон сый урматым бар. Окууга негизи окуганды жакшы көрөм. Азыр деле магистратурада окуймун. Мектептен балким тентек болуп айтпайм, мен жалаң отличница, жалаң 5ке окудум деп айтпайм, бирок 3 жок болчу. 3 жок болчу. 4-5 болчу. Ошондо ушунча тилди билип, ошунча адамдарга жакшы билимдени үйрөтүп аткан сулуу айым кайсыл жактын кызы болду экен? Кайсыл жакта окуду экен? Мен Баткен областынан, Лейлек районунан болом өзүм. Ошол айылдан келип эле бул жерде окудум университетти. Ошол түзүп көптөн бери окуп жүрөбүз. Ата аңыздан же апа жаңыздан, тай жактардан ушундай мугалим барбы? Негизи айтып коет эмеспи? Мен атам хирург болчу, мен да хирург болуп калдым деген сыяктуу. Жок. Жок. Жалгыз сизсиз. Калп айтып турмун. Чоң абабыз, чоң атабыз мугалим болгон, жеңебиз мугалим болгон, мектептин директору болуп көп жыл эмгектенген. Сизге ошол жактан келген окшойт анда. Балким. Сиздин ушундай каалооңуз, өзүңүз айтып калдыңыз да, студент кезимде окууну бүтүп келип эле студент болуп, анан орус тилди билбей эле окуп калдым деп, анткени адам баласы башынан өтмөн сайын башка бирөөгө тажрыйбасын айта албайт эмеспи? Сизге да ушундайлар келеби? Мен таптакка сүйлөй албайм, сыртка да чыгып сүйлөй албайм, менен эркин сүйлөшө албайм. Ушундай бир жеңүүлөр барбы арасында? Бар. Айрыкча чоң жумушта иштегендер, менде дагы бир сервис бар десем болот. Это анонимность дейт. Мен аты жөнүнү эч жака чыгарбаймын эчкимден, потому что тартынчактык, уялчактык бар эмеспи? Кыргыздарда уялып эме кылабыз. Андан кийин сабактарды уруксатысыз видеого тартып же запись кылынбайт. Такыр. Анан менде чоң жумушта иштегендер бар. Анан акыркы эмелерден журналист эмелер болду. Мен өмүр бою орус тилинин кереги жок, мен кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөш керек деп жүрдүм эле. Бирок карьерамдын өсүүсүнө тил керек экен деп окуп, эме кылып чоңдордун эмне өзгөчөлүгү бар жаштардан. Себеби биз билебиз, что биз окуучу эмеспиз. Бизге эч ким 5 койбойт, 2 койбойт, эч ким урушпайт. Ошондуктан кишинин каалоосу барбы, эрки барбы, ал окуп результатка, жыйынтыкка жете берет. Айырмачылыгы ошо. Ошон үчүн деле мага чоңдор менен иштеген жагат. Жеңилирээк. Түшүнүү. Туура жеңилирээк. Арасынан айтып калдыңыз, чоңдордо деп калдыңыз. Журналисттер бар, башка тармактагы бар. Ошолордун сизге болгон сый урматы. Сиз ошондо тест аркылуу психологдо болот экенсиз. Ким кандай кылат, ким кандай сүйлөйт деген сыяктуу. Ошо билесиз, кимге кандай мамиле жасаш керек экенин.
Психологияны дагы окудук жакшы эле. Негизи мугалимдер психолог болот деп коет эмеспи? Ар бирөсүнүн окуучусун карап эле, бул мындай эмес турбайбы деп бөлүп калышат. Ошолордун арасынан менин кызымды же неберемди алып келип окутат элем орус тилине дегендер сунуштар болду сизге? Болду. Жыйынтыкка жеткен жокпуз. Себеби ал небересинин окушуну каалады. Бирок ал небереси окуганды каалаган жок. Небереси ойногусу келди, күлгүсү келди. Ал куракта окууну ойлогусу келбейт. Эгер окутуп берчи суранышты көр. Эгерде ал өз каалоосу болушу керек. Мен бирөөдү как бы мажмурлагандай болбойм десем, мен өзүм карайм, мен өзүм контролго аламын деди, бирок жыйынтыкка көп деле жеткен жокпуз. Себеби баары бир кишинин өзүнүн каалоосу болуш керек, Сизге анда улуулар менен иштешкен жеңилирээк экен анда. Жеңил. Ошондо А тамгасынан баштап сүйлөө, грамматиканын баарын үйрөтөсүз. Ооба. Өзүңүз дагы ошол тилди үйрөнүп тажрыйбаңыз бар болуп калыптыр азыркы учурда. Сиздин төрөгүүчүлөр да аябай кызык болуп аткан болуш керек. Каяктан барып жазылып окусак болду экен, дареги кайда болду экен деп. Бул жерде Инстаграм эле. Инстаграмга кирип, мисалы үчүн дайректке тест деп жазса, любой киши бар, ким каалаган киши тест деп жазса автоматтык түрдө ссылка келет тестке. Результаттары менен, то есть бүт жыйынтыгы менен келет. Силер тапшыргандан кийин жыйынтыгы да чыгат. Деңгээлиңерди аныктаган, ошол жерден биринчи деңгээлиңерди аныктап, андан кийин эме кылып өзүңөр каалагандай жолдоруну онлайн мындай мындай дегендей группа менен жалгыз окуганды тандап андан кийин байланышсаңар болот. Ошондо сизге жана ссылканы басканда тез ошого жооп бериш керек. Ооба. Анан жооптор да кайра келет деп атасыз. Ошондой катарында. Тестке ссылка келет. Анан ылдыйында канча балл алса, кайсыл деңгээлге киргени жазылып келет. Андан ссылка менен кирип, эме кылгандан кийин аягында сиз ушунча балл алдыңыз деп чыгат да результат. Жыйынтыгы чыкканда ошол жыйынтыгын бул жактан карап туруп, мен деңгээлим мындай турбайбы. Ансыз деле байкалат, канча суроого жооп бере алдым, канчага жооп бере албай калдым деп киши так мындай деле жакшы эле билет турбаймынбы деген сыяктуу болот. Бирок сүйлөшө келгенде же жазганга келгенде ал башка болуп калат. Ал жерде көбүнчө теорияга басым жасалат, теорияны канчалык деңгээлде билет. Негизи көпчүлүк учурда дайыма эмес, эгерде сүйлөшкөндү билгенде кээде тестти тапшыргандан кийин кишиде мындай өзүнө болгон ишеним пайда болот. Анын көп эле нерсе билет турбаймынбы деп деле курска жазылбай деле ишеним пайда болот. Ушунун баарын билсем, мен деген уровеним продвинутый болсо, мен сүйлөй берсем деле болот экен дегендей ой деле. Сизге ушинтип тартынчак болуп шаарда болобу же айылда чоңойгон аял заты же мырзасы болобу орус тилинен тартынып, анан жан дүйнөсү дагы ошолдо коркот да. Мен азыр эме сүйлөп койсом эмне болот деп сизге ушундайлар келип, сиз аларга деген мотивация берип кандайларды үйрөтөсүз? Биринчи айткан сөзүңүз, кадамыңыз? Биринчи кадамым негизи биз кайсыл учурда тартынабыз. Кайсыл учурда коркуу сезими эмнеден пайда болду, тартынуу сезими. Мен бул жерде биринчи эле айтканым, биз башка бирөөнүн оюн, пикирин өзүбүздүкүнөн өйдө койгондо тартынабыз. Могу бирөөдө айтыпчы, мен эмне деп ойлоп алды экен, тиги эмне деп ойлоп алат мени дегендей суроо келет. Эмне үчүн силер бирөөнүн пикирин, бирөөнүн оюн өзүңөрдөн өйдө коесуңар? Силер эмне деп ойлойсуңар? Эмне үчүн башка бирөөдүн оюн өйдөрөөк коюшуңар керек деген суроолорду беремин негизи. Дегенде киши көбүнчө ойлонуп калат. Эмне себептен деп? Эмнеге мен аны ойлогон деп. Анан айтканы башка бирөөлөр силер каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, алар баары бир нерсени ойлойт. Эмнени ойлогонун силер контролдой албайсыңар. Билбейсиңер. Эмне жөнүндө ойлонот да? Балким ал өзүнүн эле проблемасын ойлоп жүргөндүр. Өзүнүн семьясындагы көйгөйлөрдү ойлоп жүргөндүр, үй бүлөсүндөгү. Силер мен катамды тиги байкап калды деп өзүңөрдү өзүңөр жемелеп, урушуп, мен ката сүйлөп алдым, элдин баары байкады дейсиңер, эл силерди көп деле. Башкача айтканда, людям всё равно, баары бир, ар ким өзүнү гана ойлойт. Бизге кээде ойлоп алышыбыз мүмкүн, эме депчи, мен эмне деп ойлоп алат деп. Чындыгында ойлобойт деле болушу мүмкүн. Ар бир адам өзүн ойлош керек.
өзүнүн оюн туура айтыш керек, өзүнү башка бирөөдөн төмөн карабаш керек. Ошол учурда азыркы жаштар кыргыз тилинде болсо, кыргыз тилинде сүйлөшсө дагы орус тилинде көбүрөөк басым жасап калды да. Кыргыз тилин унутуп бараткандай. Сиз ошого караган көз карашыңыз? Ал ойдон алысмын. Себеби эгерде биз мисалы үчүн борбор шаарда жашаганыбыз үчүн айлана чөйрөбүздө балдарды карап, жаштарды карап, баары орусча сүйлөп аткандай сезилет. Бирок бизде 7 область бар. Областтардын баарында эле орусча сүйлөп кетти деген ойдон алысмын. Может, борбор шаар болгонубуз үчүн эле орус тилине көбүрөөк басым жасалып калган болушу мүмкүн, бирок 7 областыбызда кыргызча эле сүйлөп жүрүшөт деп ойлойм. Башка тилдерге кайра умтулуусу бар. Сиздин оюңуз ошондо кыргыз тилин да билет, орус тилин да билишет. Бирок негедир азыркы жаштарды көчөдөн көрүп калсаң же кандайдыр бир кечелерге барып калсаң, кыргыз бирок орус тилинде басым жасап сүйлөшөт. Кыргыз тилин азыркы кыргыз тилибизди унутуп бараткандай сезилет да, себеби кичинекейибизден баштап эле улуубузга чейин эле орус тилин басым жасап сүйлөп калдык. Же сиздин оюңуз кандай? Кыргыз тили менен түшүндүргөн жеңилирекпи же орус тили менен түшүндүргөн жеңилирекпи? Азыркы жаштарга менимче алар өздөрү орус тилинде сүйлөсө деле кыргызча толук түшүнөт. Мен алга толук ишенем, себеби мен балдар менен иштеп жүрөм, билемин. Бир тилди мен түшүнүп турам, бирок колдонгонум эгерде башка тил деген ой болсо, бул ата-энесинин тандоосу деп эсептейм. Ата-энесинин каалоосу, что ата-энеси ушул баласын орус класска берди. Орусчадан көбүнчө негизи ата-энелердин ою бир эле болот. Балам мендей болуп орус тилден кыйналышын каалабайм деген көп угам ошол сөздү. Ошон үчүн балдарымды орус класска бердим деген. Мындай түшүнүк бар эмеспи? Орус класстагы окуган балдар кичинекейинен эле мүнөзү орус болуп калат экен. Тиги кыргыз тилин окугандар саламды учурашканды билишет деп коюшат. Ошого көз карашыңыз кандай? Ошондой эле. Ошондой эле. Орус группаларга киргенде, мисалы үчүн, эгерде мектептерде или лицейлерде орус группаларга кирсең, орус мүнөз, оюн кенен айтат, тартынбайт, эме кылат. Кыргыздар сыйырма, сылык, аябай сылык мамиле кылышат, бирок оюн кенен айта албай, мындай тартынып тургандай сезилет мага деле. Ошондой көрүнөш, э? Ошол кичинекей балдардан улуу муунга чейин окутам деп калбадыңызбы? Андан өзүңүз азыркы учурда муундарды карап курсту окутуңуз келеби, иштегиңиз келеби, же жаш муундарды көрүп алып мектепте сабак бергиңиз келеби? Себеби азыркы учурда мугалимдердин дагы маянасы жакшы болуп калды. Мен мугалим катары азыр мектепке барайын деген оюм, иштегенмин убагында, анан кайра барайын деген оюм азырынча жок. Профессиональное выгорание бир аз болуп алдык. Убагында жаштуу болуп кезде аябай саатты көп алып, класс жетекчи болуп, бүт жака жетишем деп иштеп жүрүп, бир аз эме болгон учурубуз, бир аз эс алуудан кийин балким бир убакыттан кийин кайра балдар менен, жаштар менен иштеген калоо пайда болуп калышы мүмкүн, э? Себеби азыркы мугалимдерди карасаң, жаш муундар. Бирок жаш муундар улуурадай сабак бере албайт деп айтышат мектептердечи. Балдарга жаш тарбия бере албайт. Өзүнүн дагы билими жок, анан балдарга кандай билим берет деген сөздөр да бар да. Эми бул жерде жаштардын баарына балким арасында бир экөө болушу мүмкүн, бирок мен билген жаштардан кайрадан аябай кызыктуу өтөт. Балдардын каалоосун сезет жаштардын. Ошол жаштарга актуалдуу болгон темаларды козгоп, балдардын интересин, кызыгуусун арттыра алган мугалимдерди прям тааныймын, кездештирем. Ошондуктан мен бул ойдон таптакыр эле алысмын. Болгон эле киши туура кесип тандадыбы, туура эмес кесип тандап алдыбы, ошондой эле. Эгерде мугалимдикти туура тандаган болсо, ал боюнча эч кандай көйгөй же проблема болот деп ойлобойм. Эгерде туура эмес кесип тандап алып, жана силер айткандай эле ата-энеси мугалим эле боло берчи деп болуп калган болсо, анан каалоосу жок сабак берсе, албетте ал жерде сапатсыз сабак болот. Балаларга жеткиликтүү сабак өтүп бере албайт ошондой. Ооба. Сиз өзүңүздү азыркы учурда көптөгөн окуучуларыңызды орус тилин үйрөтүп чыктыңыз. Өзүңүздүн деңгээлиңизди кандай эсептейсиз, ойлойсуз?
орус тилинде. Бул деңгээл деген бир калыпта турчу нерсе эмес, же өсөт, же ылдый кетет. Эч качан деңгээл бир калыпта турбайт. Эгерде мен азыр көп китептерди дагы деле окуймун, жакшы көрөм. Негизи бул жакшы эме деп эсептеймин. И ушул кандай десем, бул адат калып калды. Себеби орус тилин үйрөнүп аткан кезде кинону көргөндө мен мындай элдей болуп эле кинону карап эле монтип отура бербей, ошол кинодогу репликаларды, фразаларды кайталай берчү адат болуп калды. И менде окугандарга да айтам, кинону көргөндө, кинону көрүүнүн эки жолу бар. Жумуштан чарчап келдиң и кино көрүп эс аласың. А эгерде сага словарный запас, сөз байлыгын өстүрөм десең, ар бир кинодон жок дегенде 30 фразаны жаз. Блокнот менен көр. Ошол фразаларды кайтала. Интонация, кайсыл интонация менен кайталап атат, ошол интонация менен кайтала дегендей болуп, бул деңгээлди дайыма аракет кылып көтөрүп туруш керек. Себеби деңгээл, мен деңгээлим тесттен сонун өттүм, мен деңгээлим жакшы экен деп калтырып койсок, ал деңгээл ордунда турбайт, ал ылдыйлайт. Же өсөт, же ылдыйлайт. Ошондуктан деңгээл боюнча иштеп туруш керек. Андан кийин өзүм деңгээлим боюнча мен Инстаграмымды жалаң орус тилинде алып барамын. И ал жерде дагы мындай учурлар болду. Сен орус тилин үйрөтөм дейсиң дагы анан кыргызча сүйлөйсүңбү деген комментарийлер жазылат. Анан мен силерди түшүнсүн деп аттым эле деп ойлодум. Андан кийин жалаң орус тилге өтүп кеттим. Чындап эле мен өзүм орус тилин үйрөтөм деп анан өзүм кыргызча сүйлөп жүрсөм, бул өзү билбейт турбайбы деп ойлойт го деп орус тилине өтүп кетсем, анан биз сага орус тилин үйрөнөлү деп, орус тилин билбей келсек, сен орусча сүйлөсөң, биз сени түшүнбөй атпайбызбы? А сен кыргызча түшүндүрбөйсүңбү, кыргызча сүйлөбөйсүңбү деген учур болуп. Ар бир адамдын ар кандай мүнөзү бар, Мүнөзү бар, калоосу бар, ою бар, ошондой. Силерди окуп бүткөндөн кийин, 3 ай же 5 айда окуп бүткөндөн кийин, силер эмне бересиздер? Сертификат бересиздерби же билим жогортуу деген бир кагаз бересиздерби? Негизи бул жерде бизде анонимность дегенди аябай катуу карманабыз, анан сертификат деген эч ким сурабайт деле, чынын айтса. Себеби бул жерде мен көбүнчө ушул жумушта иштегендер мындай, кандай десем, өздөрү үчүн окушандар. Мисалы үчүн юристтер бар, грамматиканы үйрөнөйүн деп келишет. Военный сферадагылар бар. И алар мындай жашыруун окушат. Потом бизде кыргыздарда аябай уялта бербейбизби, тил билбесе элечи. Анан ошондуктан да андай өзүм үчүн гана дейт. Өзүм үчүн. Силерде өзү үчүн гана окуп, эч кандай сертификат же бир кагаз берилбейт экен анда. Ошондо силер военныйларга же өзүңүз айткан журналист деп калдыңыз, башка тармактагылардын бардыгы көбүнчөсү грамматикага деп келишет болуш керек, Бизде ал грамматика, практика деп бөлүнбөйт, ал чогуу кетет. Грамматиканы бердик, и ошол берилген грамматиканы колдонууну үйрөттүк. Экөөсү чогуу кетет. Жазылганын, айтылышын, окулушун. Да. Себеби курулай грамматика менен алыс кетпейсиң, анан жөн эле сүйлөй берсең үйрөнүп кетесиң деген менен деле алыс кетпейсиң. Теория менен практика чогуу кетиш керек. Биринчи жол эрежесин үйрөнөбүз, андан кийин машинага отуруп анан айдап баштайбыз. Ошол учурда сүйлөө бири-бири менен сүйлөшөт да. Маек курушат. Ошондо эркин сүйлөгөндөр үйрөнүшөт. Кайсы жерде тура эмес сүйлөдүм, кайсы жерде тура эмес тура сүйлөдүм деп жаңылышканда бири-бирин оңдоп турушабы? Ушундай практикаңыздар барбы? Андай практика жыйынтыкка негизи алып келбейт. Пробовали, аракет кылып көрдүк, болбойт экен. Себеби просто сүйлөй берүү менен болбойт экен. Себеби анан көпчүлүгү группага киргенде деле бизде билбейм канчалык деңгээлде, бирок аябай жогору деңгээлде деймин. Даже камераларын да жандыргандан мен деген коллегаларым бирөө көрүп калбаш керек. Тартынуу уялуу деген бар. Ошондуктан ситуация ошого алып келет, что ошондо силерде бир группада 10 чактуу же 8 чактуу окуса, эч кандай камерасы жок, эч кандай бири-бири менен категорически. Да, категорически. Кээ бирлер даже атыны башкача сактап коюшуну суранат. Ошончо деңгээлге чыгабыз кээде. Мен атым мындай, бирок мындай сактагыла, чтоб мен эч ким билишин каалабаймын. И мен ойлоп коем, балким мындай
таанылуу киши го деп жашырам. Ошолорго сиз өзүңүз психологияны окудум деп атасыз. Ошолор менен мындай жан дүйнөсү менен сүйлөшүп көрдүңүзбү? Эмне үчүн уяласыңар? Адам деген эркин сүйлөшүш керек, өзүнүн оюн билдириш керек деген сыяктуу. Ооба. Жеке сүйлөшүү. Да, бирок бизде жеке сүйлөшүүдө болот, бирок эл эмне дейт деген эме күчтүүрөөк. Мен бирөөлөрдүн, мисалы үчүн коллегаларым мени көрүп, могу билбей турбайбы деп калышына каалабайм. Мен орус тилин үйрөнүп кеткенден кийин гана анан балким эме кылам дейт да. Чыгарам же айтам. Айтам же айтпай деле коюшум мүмкүн. Мен өзүм деле жакшы билчүмүн деп деле кетем. Эме деп айтат. Мен макулмун, мен эч каршылыгым жок. Ар кимдин өз ою бар, өз каалоосу бар. Ошондуктан мен Инстаграмга сабактарымды такыр чыгарбайм. Ошон Инстаграмга эмне деп чыгасыз? Эмнелер менен сүйлөшөсүз? Инстаграмда негизи методикаларды чыгарам. Сөз байлыкты кантип өстүрүм, кантип тартынуу керек, грамматиканын эмнесин окуш керек, практиканы кантип жасоо керек, эгерде жаныңда киши жок болсо кантип практика кылуу керек дегендей методика боюнча көбүрөөк басым жасалат. Методика деп калдыңыз. Кандай методдорду колдоносуз? Азыр деген түрү көп болуп кетпеди? Мурда деген отур саламатсыңар, отуруп алам, мындай деле баштачу элек. Андай методика уже эскирди деп эсептейм. Мен бул методиканы мисалы бир методиканы алсам, мен буну университеттен жазуучуларды жана журналисттерге болгон сабак өткөндө ошолордун группасына кошулуп калып, ошол жактан мурдап алдым десем болот. Мисалы рандомдуу бир 4-5 сөздү алып туруп, мисалы бул речти, тилди өстүрөт, бул ошол эле жерде мышление, ой жүгүртүүнү өстүрөт, сөз байлыкты өстүрөт дегендей. Мисалы үчүн 4-5 сөздү алабыз. Ойго келген, мисалы үчүн мен негизи аны мен айтамын. Ойма келген сөздөрдү эле айта беремин. Мисалы үчүн балким байланышы деле жоктур. Гүл, там үй, там парк деп элечи. Дей берсем, этот студент, окуучу ошонун баарыны бир текстке байланыштырыш керек. Камтыш керек экен. Да, кантып чогултуш керек. Мен буну ошол журналисттерден сабагында преподаватель, мугалим аларга айтып жаттап ошондо машыктырып аткан кезде ошону алып деген болчумун. Өзүм колдонуп көрдүм. Ошондуктан биз мисалы үчүн 3 сөздү беремин. Деңгээли көтөрүлгөн сайын ошол 10 сөзгө чейин жетет. 10 ар башка сөздү берсе, ошол отуруп туруп эле ошол 10 сөздү монтип байланыштырып, целый бир история, бир окуя кылып салат да. Мен үйдөн чыгып, да. Гүлдү көтөрүп алып да. Гүлдөрүмө суу куюп, үйүмө чыктым, так дегендей кылып, байланыштырып атат. Ал жерде байланыштырып атканына карап, может, окончаниялары туура эмес айтып алдыбы? Аны байкалат. Кайсыл темалардан, кайсыл жерден аксап атат, кайсы жерде мындай слабый жерлерин байкап туруп, ошол жер боюнча иштейбиз. Таксе могу жерде каталар кетти, могу тема боюнча деп кетет. Ошондо ар бирөөсүнөн жазып, доскага кадимкидей чийип үйрөтөсүз. Кадимки дептерге жазышат бардыгы. Кадимкидей дептерге аябай көп жазышат. Ошонун жыйынтыгын көрөсүз да бирок. Ооба. Сөө дептерге жазган, бул конспектлеген, бир нерсени аткарган, ошондон кийин гана ал мээге сиңет да. Ооз эки эле мынтип, мен түшүндүм, деп койсо, түшүндү, ал түшүнбөдү деген маанидә эмес, бирок эстеп калдыбы? Канчалык убакытка жетет ал. Ошондо сиздин оюңуз дептерге жазса, эстөөсүндө дагы жакшыраак болот, Мисалы үчүн курс бүткөндөн кийин 3 айдан кийин 3 айдан кийин тетрадьны, дептерини ачты, барактаганда, могу тема деп баары көз алдыда элестетилет. Мен сүйлөгөндөрүм, жазгандар, аткаргандары. Анан ооз эки болсо, может 3 айдан кийин унутуп калат дегенден алсын, бирок 1 жылдан кийин унутуп калат. Сөзсүз унутат. Себеби кыргыз тилинде көп сүйлөп, орус тилин унутуп калышы мүмкүн да. Азыркы учурда жаштардын көз карашы кыргыз тилин үйрөнгөндөн же сүйлөгөндөн тартынат эмеспи? Орус тилде кенен эркин сүйлөшөт. Эркин сүйлөгөндө дагы көрүүсү өзүнү бийик коюп, бирок туура эмес сүйлөп алышы мүмкүн да. Ошолордун арасынан мен шумдук сүйлөөчү элем. Бирок мен азыр ушундай жерден сынып калдым, эжеке. Ушундайдын практика жүзүндө кантип сүйлөшүш керек дегенде эң алгачкы сөзүңүз эмне деп сүйлөшүш керек? Бул жерде бир жерден туура эмес сүйлөп алдым деген маанидеби? Мен бир алгачкы эле сөзүм ката кеткенден уята жок деймин. Эч нерсе болбойт.
биз кишибиз, адамбыз, биз адашабыз, туура эмес сүйлөп алган учурубуз болот. Бул аябай уят дегенден такыр эле алысмын. Биринчиден мен жанагы кишини өзүнү жемелейт го. Сүйлөп алдым дегенден алып салыш керек. Өзүндө ошол нерсени чийип коюш керек, э? Анан мен өткөндө дагы бизде бир практика болду. Бир совещанияда сүйлөп атып, туура эмес сүйлөп алдым, аябай жаман болдум. Эч нерсе болбойт. Биринчиден силер ал коллегаңар силерди унутуп деле калды. Ал өз жашоо менен жашап жатат, бирок ал силер катаны алып алдыңар. Ал ката менен силер эле жашап жатасыңар. Вот прям кечиргиле. Простите себя, да? Өзүңөрдү биринчи кечиргиле. Башка бирөө силер кечирет. Ката кете берет. Ал эч нерсе болбойт. Эгерде ошол жерде туура эмес сүйлөп алдым деген сайын силер аны көбөйткөн сайын ал ката көбөйөт. Себеби стресс. Дагы ошентип туура эмес сүйлөп алып. Азыр ушул жерден ката кетире албайм деп, э? Ооба. Эми ката кетирбешим керек деп атып, кайра аны көбөйтүп алабыз. Андан көрө, ооба, болду, туура эмес сүйлөп алдым деп. Мен негизи айтам, ошол жерде эгерде элдин көзүнчө ката кетирип алсаңар, прям кабыл алгыла. Мен туура эмес сүйлөп алдым, могу жерде оңдоп коеюн деп туруп, катаңарды кабыл алгыла. Эч нерсе болбойт. Эч ким силерди күнөөлөбөйт ал жерде. Адам биринчи өзүн күнөөлөбөш керек, э? Биринчи өзүн күнөөлөбөй, өзүн кечириш керек. Болду, ката сүйлөп алдым, ооба. Мойнуна алып, эч нерсе болбойт, болуп турат. Бул нерсе болуп турат деп, э? Ооба. Өзү жибитиш керек. Ооба. Силерде 3 айдан 5 айга чейин окуп, канча майына төлөйт ошо курска? Курстар салыштырмалуу. Мен Бишкек шаарынын курстарына салыштырмалуу эң арзан курстарга кирбейт, бирок эң кымбат курстарга да кирбейт. Орточо. Ортосун алдым. Себеби мен тааныштарым бар курс өткөн, мендей эле, мен коллегаларым бар, группалаштарым бар, ошол мен сыяктуу эле курс өтүп жүргөндөр бар. Ошолордун баарын анализдеп туруп, мен ортосун алдым. Ошол. Ортосу. Өйдө да эмес, ылдый да эмес, ортосу. Өйдө да эмес, ылдый да эмес. Группалаштардым деп калдыңыз. Мен азыркы учурда көбүнчө эле интернет аркылуу орус тилин үйрөтөбүз. Могу жерин туура эмес сүйлөдүңөр дагы, могунда сүйлөгөн туура деп азыр чыгып калышты да. Ошолордун арасында сиздин дагы тааныштарыңыз бар. Бар. Бирок алар катары кошулбайсыз. Мен алардын ар кимдин өзүнүн методикасы бар эмеспи? Мен кээ бирлерине ооба туура эле жазайт деп эсептеймин. Кээ бирлерине кошулбайм такыр. Мен эмнеге кошулбайм? Бир айда орусча сүйлөгүм келеби, анда мага жазыл дегендерге такыр кошулбайм. Себеби эгерде бир айда тил үйрөнгөн мүмкүнчүлүк болгондо 12 айда 12 тил билип албайт белек. Анан анчалык жеңил ой карабаш керек деп ойлойм. Ошо. Анан да, нет, не знаю дегенде үйрөттүрө элем. Сен всё билдиң, бир ай өттү бар, кете бер деген деле болбойт. Андан кийин бул жерде маркетинговый ход, рекламный ход дегендер бар эмеспи? Анан эптеп эле кишини өзүнө алып келип алып туруп, анан акчасын алып алып, ал бир айдан кийин ал албетте жыйынтыгга жетпейт. Андан кийинки айга жанагы мен билгенден даже бир жыл бою окугандар, бир жыл ушул жакта окудум, анан силерге келдим деген учурлар дагы кездешет. Ошондон байкап туруп, туура эле айтышы керек деп эсептейм. 3 ай окугула, 5 ай окугула. Эң негизгиси 3 айдан 5 айга чейин тереңирээк билим билет. Да, ооба. Терең дегени канчалык? Мисалы үчүн, меники негизи сүйлөшүүгө басым жасалган. Русский язык, это разговорный русский язык для взрослых деп аталган. Сүйлөшүү, орус тилин сүйлөшүү именно чоңдор үчүн деген. Ошондуктан мындай сүйлөшүүгө болгонго көбүрөөк басым жасалат. Углубленно мындай терең кирип, ар бир грамматиканын ийне жибине чейин үйрөнүү дегенден алысмын. Сүйлөшүүгө көбүрөөк басым. Бир эле Бишкек шаарында деп калдыңыз, башка областтарда да бар. Бар. Кайсы областтарда бар? Эмне? Курсуңуздар. Жок, мен туура эмес. Бишкек шаарында эле. Ооба. Сизге ыраазычылык, таңерде келип сонун жаштарга, жанагы улуу муундарга жакшы мотивация бердиңиз деп ойлойм. Себеби сүйлөө речи менен грамматиканын айырмасын айтып кеттиңиз. Сизге эркин микрофон. Биздин ошо курстун негизи эле девизибиз деле ошондой. Билбеген уят эмес, үйрөнбөгөн уят дейт. Эгерде бир нерсени буга чейин билбей жүргөн болсоңор, андан талкыныштын кереги жок. Ошону билгенге аракет кылбагандан уялуу керек. Биз дайыма өсүп өнүгүп, аракет кылып, умтулуп турушубуз керек. Сиздин девизиңиз ошондой. Ооба.
билбегенди билгизип, беге сезим киргизип деп сонун. Сизге ыраазычылык. Аябай сонун. Төлөгөчүлөр дагы аябай кызыгып, дарегиңизди айта кетпейсизби? Биз ошондо айтпай калдык. Жок, дарег эмес, именно Instagram. Instagram аркылуу эле байланышат, да? Ооба, Замира нижний пробел жашыл алма. Негизи жашыл алма деп коюлган названиясы, аты курстун аты жашыл алма. Ошондо эле сиз таап алат экен. Жашыл алма сиз таап калат. Чоң рахмат сизге. Акыл сиздерге да чоң. Урматтуу телөөчүлөр, ошентип сонун маегиси менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен коштошпойбуз. Эртеңки көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.